Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Кандайсыздар туугандар, жакшысыздарбы? Ден соолугуңар, үй бүлөңүздөр тынчпы? Бүгүн биз баланы канткенде туура мактайбыз. Мактагандын дагы жолдору бар, ошолор жөнүндө кичине айтып берип кетейин. Баланы мактаганда жетишкендигин гана эмес, бир олимпиадан жеңгенде же экзаменден жакшы тапшырганда, ошо бир нерсеге жеткенде гана эмес, анын кылган аракетин да биз туура мактап өтүшүбүз керек. Ошондо бала түшүнөт, аракет кылуу дагы жакшы нерсе экенинчи. Жашообузда көп учурда бизде аракет кыларыбыз, жыйынтыгы кечирээк келип калат го. Ошол мезгилде бала ар дайым өзүнүн кылган аракетин баалап, биздин мурунку айткан сөздөрүбүздү эстейт да. Бул аракетте жакшы, мен туура эле жолдомун деген сыяктуучу. А биз болсо ата-энелер көбүнчө бала баягы сабак даярдап, үйдө аракет кылгандарын эсибизден чыгарып коебуз, маани бербей коюшубуз мүмкүн, же бир конкурска даярланып атканда дагы спорттонбу, футболдонбу аракет кылып машыгып аткандарын көңүл бурбай коебуз дагы. Эгер ошол нерседен жеңгенде гана биз молодец, менин балам жеңди деген сыяктуу сөздөрдү айтабыз да. Биз жыйынтыгын гана көңүлүбүзгө алабыз. А сиздер ар бир кылган аракетин дагы балага эскертип, көңүлүңүздөргө алып, сен аракетиң күч, аракет кыла бер деп, кокус жыйынтыгы сиз ойлогондой, бала ойлогондой болбой калса да, сен аябай аракет кылдың. Кийинкиде азыр жеңилген да үйрөнүш керек. Кийинкиде мындан да жакшы болот деген сыяктуу сөздөрүбүз менен алаксытышыбыз керек. Биз андан кийин кичинекейибизде сүйлөгөн сөздөрүбүз бала чоңойгучу чагында үй бүлөлүү болгондон кийин, өзү балалуу болгондон кийин дагы биздин сөздөр балага өмүр бою күч кубат берет. Анан баланы бир гана өзүнө салыштырыңыз. Аны бир тууганына, кошуналарыңызга, башка классташтарына эч качан салыштырбаңыз. Өзүнө салыштыруу дегенде кандай? Мисалы үчүн, бир жакшына иш кылганда мурун, мисалы үчүн, кичинекей кезинде баягындай бир нерселерди жакшы аткарган же мектептен жакшы сөз уккан, сен ушул мезгилде мындай кылдың эле го, азыр андан да жакшыраак кылып калыпсың, мурун билесиңби, үйдү мындай жыйнап койдуң эле, азыр жакшыраак жыйнап калыпсың деген сыяктуу өзүнө өзүңүз салыштырыш керек да. Жакшы жагын гана айтыпчы, мурун сен иштеке кыла албайт элең, ой, сен үйрөнөп экен дедим эле, акыры үйрөндүң, наконец-то үйрөнүпсүң деген сыяктуу сөздөр жарабайт, баланы алар кайта түшүрбөйт да. Сен мурункудан жакшыраак иш кылып калыпсың, мурун мындай эле, кийинки кылганың андан жакшыраак болуптур деген сыяктуу өзүнө өзүн салыштырышыбыз керек. А башка бирөөгө салыштырганыбыз баланы өзүнө болгон баасын түшүрбөйт. Анан биз чын жүрөктөн макташыбыз керек. Чын жүрөктөн дегенде кандай? Калп мактап коебуз да, кээде бала айтса, баланын сөзүн көңүлүбүзгө албайбыз. Мен мына тапшырмадан 5 алдым десе, кана алып келчи, тапшырмаңды көрөйүнчү деп айтпайбыз. Молодец, азаматсың деп эле көңүл коштукту көрсөтүп коебуз. Биз өзүбүз ойлойбуз, биз мактап атабыз баланы, азаматсың, молодец деп сөзүбүздү кайталай берген болсок, бул сөз балага баягындай көңүл коштукту сездире баштайт да. Биз баланын тетрадын ачып караган жокпуз, же бир ырды айтып 5 алып келдим десе, кана ошол ырыңды мага да айтып көрчү деп ырын айттырбайбыз. Сүрөттөн 5 алдым десе, анысын көрүп, сонун экен деп мындай жакшы тартыпсың, бул жер окшошуптур деп карап, балага көңүл буруп, мындай чын жүрөгүбүздөн мактаганды билишибиз керек. Биз дайыма бала жакшы нерсе айтканда, ой, молодец деп кое берсек, бул көңүл коштук мактоо болуп кетет. Анан калп мактаган дегенде биз калп мактап коебуз. Бала сен эң кыйынсың, сен күчтүүсүң, сен супер-пуперсиң дей берсек, бала өзүнөн да жакшы окуган, өзүнөн да кыйын балдар бар экенин көрөт. Анан сенин калп эле балаңды мактап атканыңды көрүп, бул да баланын жүрөгүн оорутат да. Ошон үчүн мактаганды дагы туура калп эмес, анан чын жүрөктөн мактаганды билиңиздер. Анан баланын жаш курагына карап макташыбыз керек. Мисалы үчүн,
кичинекей бала чайды төгүп алып кайта арчыган болсо биз акылдуу мананам апасынын жардамчысы деп мындай эркелетебиз. Эгер ошол эле чайды төгүп арчып аткан болсо 14-15 жашар бала, чоң бала, аны деле ананам апасынын жардамчысы деп айтпайбыз да, ага биз чоңоюп калган балага рахмат деп же күлүп мынтип башыбызды ийип ыраазычылык экенибизди билдирип койсок болот да. Ушундай баланын жаш курактарындагы сөз эске алып, ошону мактаганды, туура мактаганды билишибиз керек. Анан баладан күндөн күнгө баланын өнөрлөрү чыгып, өзгөрүп турат да күндөн күнгөчү. Биз сөзсүз жакшы нерсесин көргөн аракет кылышыбыз керек, жакшы нерсесин издешибиз керек. А биз жакшы нерсе кылганда баланы көрмөксөн болуп коебуз же бала көп кетет деп мактабайбызбы же убактыбыз болбойбу билбейм го. Бала жакшы нерсесин эч качан байкабайбыз. Качан бала бир нерсени сындырганда, туура эмес басып алганда бир нерселерди ошондо гана бакырабыз да, сен туура эмес кылдың, андай эмес го депчи, туура кылган нерсесин биз көрмөксөнгө салып коебуз да. Бул дагы туура эмес ата эне тараптанчы баланын жакшы жагын дагы сөзсүз күнүгө байкап турушуңар керек. Мисалы үчүн кандай жакшы жактары болушу мүмкүн баланынчы? Күнүмдүк эле иштеринчи, патинкесин жууп тазалап койгон болсо, өзүнүн идиштерин жууп койгон болсо, биз ойлойбуз да, муну бала деген кылыш керек да, өзү бул мен жакшы тарбиялаганмын да дегендей милдеттүү, аны өзү кылыш керек депчи. Жок, ар бир бала эле кыла бербейт. Ал баланын мээнети болуп саналат да. Ал дагы сиздин да тарбияңыз албетте. Анан баланын да мээнети, ошо баланын мээнеттерин биз мындай баалап кетишибиз керек. Күнүгө баланын жакшы жагын байкап, бир сыйра баалап, мактап кетишибиз керек да. Бала, кичинекей бала мисалы үчүн бетин жууп коет, тишин жууп келди, аңыраңдап, сүйүнүп, апам мени мактасын деп келет, а биз көңүл бурбай койсок, баланын маанайы түшүп калат да, бизге билдирбеген мененчи. Анан айтып өттүм, дагы муну кененирээк айтып кетейин. Силердин мактооңор көңүл бурулган мактоо болуш керек. Анан бир ишти, конкретно бир ишти макташыбыз керек. Ошонун аракетин анан же кылган ишин. Мисалы үйдү жыйнап койгон болсо, китептерин, өзүнүн китептерин жакшынакай тизип койгон болсо, китептериңди жакшынакай тизип коюпсуң, үйдү тазалап коюпсуң го деген сыяктуучу. Көңүл бурулбаган баягы, ой молодец, жакшы кылыпсың, сонун деп эле мындай айта берсек, кыска эле көңүл бурбай эле айтып кетсек, бул көңүл бурулбаган мактоо да. Ага биз баланы жакшы, бала мүмкүн туура эмес кылып койгондур. Ошону апам көрбөсө экен деп отургандыр. Биз сон молодец деп эле сыртын, үйдүн шыпырылган көрүп эле мактап койгон болсок, көңүл бурбагандыгыбыздын белгиси да. Бала ата эне жокто үйдү жыйнап, жакшынакай кылып отурганда барып атайын, китептерди сонун кылып тизипсиң, идишти да жууп койдуңбу деген сыяктуу мындай ар бир ишине көңүл бурулуп, бир сыйрадан басым жасап өтүп ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек да, мактап коюшубуз керек баланычы. Анан баланын жетишкендиктерин, жакшы нерселерин эстетип турушубуз керек, өзүбүз да эстеп турушубуз керек. Мисалы үчүн, мурунку мектептен жакшы баа алып келгендерин же бир конкурстардан уткандарын, элементарный эле, мисалы тушоо кесилерге барганда жеңип алышат го, биринчи местода келет. Сен ошондо баягыда билесиңби, тушоо кесипте биринчи жүрүп келгенсиң же экинчи жүрүп келип ушул белекти утуп албадың беле деп балага аябай жагымдуу да. Биз сүйлөшүп отурганда мурунку кичинекей кезин же бир жыл мурункуларды мектепте сен эжекең мактаганда мен аябай сүйүнүп кеткем, чогулушуңа барганда ушундай болгон, сен ушинткен эле го, азыр кандай деп баланын иштерине да кызыгып коюшубуз керек да. Өзүнүн мурунку жакшы күндөрүн балага эстетип турушубуз керек. Баланын өзүнө болгон баасы ошондо жогорулап турат да. Бала переходный возраст болуп баштаганда, чоңой баштаганда биз баланы өзүбүз кысып коебуз да. Сен кыла албайсың, сен антпейсиң, сен эмнеге антесиң деп эле кечкелен алып беребиз. Анан бала өзүн жаман адам ойлой баштайт да.
биз ошол мурунку жакшы кылган иштерин тез эскертип турган болсок, бала өзүнүн жакшы адам экенин билип, дагы мындан бияка да жакшы болгусу келе берет да. Волейболго барганда, футболго барганда, жеңип алганда өзүнүн кичинекей ийгиликтерин, мамилелерин сен ошондо майрамда мени куттуктап койдуң эле, аябай сонун маанайым көтөрүлгөн, атаң ушундай куттуктадың эле, атаңа жакшы сөз айттың эле го, ошондо атаң аябай сүйүнгөн деген сыяктуу ушундай кичинекей бир жакшы сөздөрүн, мамилесин, окуу жөнүндө, кружоктору жөнүндө мындай баланын жагымдуу окуяларын чогулганда тез эстеп тургула. Анан бизде ата энелерде көбүнчө мындай баланы мактап алып туруп, муну мактап коюш керек да, мактап койбосоң бул ушундай, калп эле мактап кое береличи деп мынтип чуурашып, балага угузуп деле айта берет го. Бул аябай баланын жүрөгүн оорутат да, анан өзүнүн самооценкасы түшүп кетет да баланынчы. Андай эч качан кылбашыңыздар керек. Мактасаңыздар, чын көңүлүңүздөн, жүрөгүңүздөн мактаңыздар, мактаңыздар келбесе унчукпай эле коюш керек да. Анан ар бир адамга мактаган жагат өзү. Мактоо бул бизге күч кубат берет, өнүктүрөт, кызыктырат, алдыга жылдырат дегендей эле да. Мактаган ар бир адамга жагат негизи. Бирок балага келгенде кичине этияттанышыбыз керек да. Жалган мактоо баланы аябай түнт, өзүнө ишенбеген, самооценкасы түшкөн бала кылып коюшу мүмкүн да. Же болбосо баланы ар дайым эле баягы туура эмес эле мактай берсек, кылбаган ишине деле мактамыш болуп кое берели, муну калп эле мактап кое берели, бул мактаган жакшы көрөт го деп. Себеби мактаганды ар бир эле бала жакшы көрөт, ар бир чоң адамдар деле жакшы көрөт го дей берсек, бала дайыма мактоого муктаж болуп калат да. Ар кимден мактап алайын деп эле аларга ыңгайлуу адамга айлана баштайт да. Жагынып же өзүнүн кыйналып иштесе дагы ушу мактоо сөз үчүн өзүнүн убактысын, өзүнүн эмгегин аларга баягындай аларга өзүнүн эмгегин аларга жөн эле жертва кылганга даяр да. Мындай жөн эле пустой кетиргенге даяр бир мактоо сөз үчүн өзүнүн убактысын, өзүнүн эмгегин жөн эле коюп берет да. Анан ал кылып аткан ишинен ырахат албай эле кыйналса дагы ушу мактоогайын деп жашап калат адам. Анан өзү аябай кыйналып кетет андай жашоодочу. Эгер мүмкүн аябай ушундай кыйналып иштегенде мактабай койсочу, аябай духу түшүп, кийин депрессияга чейин түшкөнгө чейин барышат да. Ошондой мактоонун аркасынан кууп кала турган бала кылбашыбыз керек да. Бизчи мисалы үчүн кичинекейинен тамакты күнүгө жейт да. Тамак жесе жакшы бала, тамак жедиңби жакшы бала, оюнчук жыйнадыбы, апасын сүйүндүрдү, анан бир нерсе кылдыбы, молодец деп мындай ар бир нерсенин өзүнүн мааниси менен мактап, мааниси жок болсо балага лучше унчукпай эле койгон жакшы. Мисалы, сабакты жакшы окуй албаган баланы кантип мактайбыз, сабак жакшы окубаса деп сурап берет да. Эгер сабакты жаман окуган болсо, бала сен түп-түз отурат экенсиң, сонун партада отурганда, же аябай тетрадтарын таза кармайт экенсиң, жакшына жазат турбайсың, кана келик өзү окуп үйрөнөлү депчи, мындай спорттон жакшы экенсиң, топту жакшы ойнойт экенсиң деген сыяктуу балага эмне кызыгат, ошол бала кызыккан жагы менен көбүрөөк сүйлөшүш керек да. Ошондо бала менен эненин сөздөрү бири бирине мындай кызыктуу, анан көпкө чейин сүйлөшүүлөр болот да. Дагы айтып өттүм, муну кичинекей өзүнүн идишин жууп койсо, эшиктен келип патинкесин тизип койгон болсо, кичинекей балдарда буларга албетте көңүл бурулуш керек. Балам акылдуу, патинкесин тизип коет деген сыяктуучу. Эгер баланын аракети биз баягы күнүмдүк көрүнүшкө айландыра алабызбы, баланын аракети мындай эч качан байкалбаса, бааланбаса, биз көңүл бурбасак, аларга баягындай кылган иш аракеттери, сапаттар баалуу болбой калат да.
бала күн сайын өсүп өнүгүп турат го. Ошого ар бир кыймыл аракетинен биз жакшы нерсе тапсаңыз болот да, сөзсүз. Биз жакшы нерсесин көрбөй эле айтып өттүм мен. Только жаман жагын көрөбүз. Жыгылып шымын ылай кылып алганда сразу көрөбүз байкап. Бир нерсени сындырып алганда сразу көрөбүз байкап. Жакшы нерселерин байкабайбыз. Байкасак да байкамаксан болуп мактабайбыз көп учурдачы. Ошон үчүн ар бир жакшы нерсесин сөзсүз байкап, балага айтып, аны белгилеп өткөнгө аракет кылыңыз. Ошо нерсесинчи, жакшы нерсесин кечки чайга отурганда. Ата-эненин көңүл буруусу ар бир ушундай мелочторгочу, майда нерселерге ата-эненин көңүл буруусу балага аябай жакшы таасир берет да. Бала өзүн кызыктуу, баалуу сезип, үй бүлөдө өзүн маанилүү адам сезип калат да. Ушундай кичинекей, айрыкча кыз балдар өздөрүн 1-класска бара баштаганда эле ушу коомго да мени мактасын деп кирип барышат да, буларчы балдар. Анан биз көп учурда мактабай, кылган иштерин да байкабай койсок, булар көңүл коштук ошондон башталат да. Анан өзүнүн самооценкасы баланын түшкөнү дагы ушул жерден башталат. Майда нерселерден башталат да. Өзүңүздөр бүгүн сабактан кийин байкап көрдүңүздөр, балдарыңыздарды канчалык мактайсыздар, канчалык мактабайсыздар, жакшы нерселерин байкап турасыздарбы, байкап белгилеп айтып өтөсүздөрбү? Ошол нерселерге көңүлүңүздөрдү буруп коюңуздар. Анан жөн эле бир эле сөздү кечке эле азаматсың, акылдысың, молодец кылдыңбы, молодец деп эле мындай эле кечке эле бир сөздү ушу азаматсың деп эле айта берген болсок, бул аларда мааниси жоголот да, бул сөздүн да мааниси жоголот. Сөз көп да, жакшы балага арналган сөздөр көп, ошолорду балдардан аябай айтып сүйлөп турушубуз керек. Мектепке кетканда, жолго чыгып атканда ар дайым дуа кылганды унутпаңыздар. Мисалы үчүн, өзүңдү таза алып жүрөсүң, патинкеңди бүгүн ылай кылбай келипсиң дегендей, кол жазмаң сонун болуп калыптыр, жылыш бар мурункудан деп мындай жакшы сөздөрүңүздөрдү аябаңыздар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум, тынч болуңуздар.